Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге куурулган тамактар тууралуу сүйлөп бермекчимин. Анткени бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болгон маселелердин бири ушул деп эсептеймин. Сиз дагы бул боюнча өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазсаңыз болот. Куурулган тамактар зыяндуу экендиги эч кимге деле сыр эмес. Бирок эмнеси менен зыяндуу дегенде баарыбыз деле туура жооптор чыга бербейт. Эң обалы ушуларды санап өтөлү. Биринчиден, майдын температурасы канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук биз үчүн уулуу болгон заттар, алдегиттер, эркин радикалдар, трансмайлар пайда болот жана булар биздин денебиздеги 10 триллион клетканын ар бирин жабыркатат. Жана буларды канчалык көпкө колдонсок, ошончолук көбүрөөк зыянга учурай беребиз. Албетте бир караганда мындай болушу сезилбейт деле, себеби көптөн бери ушинтип жеп эле жүрөбүз. Бирок эч ким эч нерсе болуп калган жок. Ошондой болсо да муну баары бир деле сезсек болот. Эмнеден адамдардын көп ооруп жаткандыгынан алдыда дагы бир фактыны айтып өтөйүн. Ушул куурулган учурда азыктар, алардын калориясы бир канча эсе ашып кетет. Натыйжада бүгүнкү күндө өтө көп кездешип жаткан жирой гепатоз, ашыкча салмактуулук жана ошондой эле семирүү деген оорулар пайда болот. Бул өзүңүздөр жакшы билгендей, ошол семирүү албетте тамакты көп жегенден деле болот. Негизгиси куурулган тамактарды көп жегенден болот. Ошол себептүү ушул сизде болуп жаткан денеңиздеги начар өзгөрүүлөрдү токтотуш үчүн, ошондой эле ден соолукту жакшыртуу үчүн куурулган тамакка болгон көз карашты бир аз өзгөртүштү каалайт элем. Албетте куурулган тамакты жебей коюңуз дегенден мен алысмын, бирок аны даярдоодо бир аз өзгөртүш керек. Кандай десеңиздер, биринчиден ошол май бир аз эле ысыса болду, түтөгөнгө чейин жеткирбеш керек. Анан тамакты кууруганда ошол отту бир аз азыраак температурада кылсак жакшы болот. Жана өтө көпкө чейин куурубаш керек. Мен бүгүн бир ошол пациентим деп коелу, эже менен сүйлөшүп калдым. Ал көптөн бери куурулган тамак жебеймин дейт. Анткени анда жирой гепатоз деген дарт бар. Эми чындыгында жирой гепатоз дарты бар адамдар көп эле, ага баары эле маани бере бербейт да. Анткени ал эч кандай симптом деле бербейт. Бирок эгер маани бербей жүрө берсек, бул гепатитке алып барышы мүмкүн. Ошол себептүү колдон келсе азыртадан ошол аракетке түшөлү, жирой гепатозду кетирсе болот. Бул максатта бизде айрым бир аракеттер болуш керек. Ошолордун бири куурулган тамактарды токтотуу. Ошол эженин айтканын айтайын. Ал эже аш деле жейт экен, бирок куурубай. Кантип десеңиздер, кадимки эле ушул шорпо кылып дейли, этти кайнатат, ага сабизди салат, акырында күрүчтү да салат. Биз ошол кууруп кылган аштан эч айырмасы болбойт деп уктум. Албетте тажрыйбада колдонуп көрбөдүм, мен эми тамак деле кылбайм го. Сиздерге сунуштап жатам. Эгерде жирой гепатоздан арылам десеңиздер, салмакты азайтам десеңиздер, өзүңүздөрдөгү анда куурулган тамактарды азайтыңыздар. Мисал үчүн, мен көпчүлүккө ушуну сунуштайм да. Мисал, бүгүн куурулган тамак болду, эртең куурулбаган тамак жеңиздер. Бүрсү күн куурулган тамак болду, анын эртеси куурулбаган тамак жеңиздер. Ошентип улам бир күн куурулган, бир күн куурулбаган тамак жей берсеңиздер, үй бүлө боюнча сиздерди кыйнап жаткан өтө көп ар кандай ден соолукка байланыштуу маселелерден арыласыздар. Негизгиси бул ашыкча салмактуулук, семирүү, жирой гепатоз, андан ары жүрөк кан тамыр оорулары, давление оорусу жүрөк кан тамыр ооруларынын баштапкы этабы экендигин билесиздер деп ойлойм. Ушулардын алдын алыш үчүн дагы куурулган тамактарды азайтыш керек. Анан дагы ар жолу куурулган тамак жегенде сөзсүз түрдө ошого салат кошо жегени аракет кылыңыздар. Эми албетте салат ошол куурулгандын зыяндуу таасирин жоюп салбаса дагы, бир аз болсо дагы организмге жардам берет да, өзүнүн пайдалуулугу менен. Ошого аракет кылыңыздар. Анан кайсы май пайдалуу деген суроо албетте жаралбай койбойт. Эми чындыгында пайдалуу майлар көп. Сап башында эле ушул
зайтун майы турат, оливковое масло деп, ошол холодный отжим деп. Ушул май эң жакшысы, бирок бул май өзүңүздөр жакшы билгендей баасы жогору болуп эсептелинет дагы, ар бирибиздин эле капчыгыбызга чак келе бербейт. Ошол себептүү кайсы майды колдонуп жүргөн болсоңуз колдоно бериңиз. Өйдөдө айтылган техникаларга бир аз майнер коюш керек. Айтайын дегеним, түтөнгө жеткирбей, анан азыраак отто, өтө көпкө чейин эмес кооруп, анан даярдаган жакшы болот. Анан ошол бир майга кайра ошол коорулган тамактардан качыңыздар. Анткени бул учурда ошол коорулган азыктын улам колдонулуп, зыяндуу таасири башка ошол үйдө коорулган тамактардан дагы алда канча көп болот. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкаларга дагы бөлүшүп коюңуз, каналга катталып коюңуз. Рахмат.